Таңкы саат 6 Үргүптөгү мейманканадан чыгып, Көрөме шаарчасындагы сыйкырдуу аламды көрүүгө сапар тарттык. Бул учурда Каппадокияда мына ушундай аба шарлары күндүн алгачкы нурлары менен учууга даярдалып жаткан кези. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бул ирет биз Түркия Республикасынын жүрөгү аталган Каппадокиядабыз. Бул жерге келгенде албетте асман шарлары тууралуу айтпай коюу жана анда учпай коюу мүмкүн эмес. Бүгүн биз кесиптешмөкөбүз, бул жайдагы кызыктар, маалыматтар менен бөлүшөбүз. Мына биздин азыркы биз уча турган асман шары даярдалып жатат. Негизи асман шары учурар алдын бул жерде атайын топ иштейт. Алар 1 саат 2 саат мурун келип, атайын коопсуздук бардык текшерүүдөн өткөндөн кийин анан асманга кое берилет. Ошентип биз дагы миллиондогон туристтердин катарында Каппадокияны деңиз деңгээлинен 2200 бийиктикте туруп көрүү мүмкүнчүлүгүн алдык. Албетте мындагы эң ажайып кооз, керемет сулуулук бизди таң калтырбай койгон жок. Маалыматка ылайык, дүйнөдөгү эң көп баллондор Каппадокиянын так ортосунда жайгашкан дал ушул Көрөмеде учурулат. Дүйнөдө ысык аба шарларын учуруу фестивалдары да ушул жерде өтүп келет. Мында 156 баллон күнүнө 3500 туристти ысык аба шарларында учурууга мүмкүнчүлүгү бар. Баллонумуз маркасы Ultra Magic'tir. Биздин баллонубуздун аты Ultra Magic'tir. Азыр биз 20 адамдык баллондо учуп жатабыз. Бүгүн биз ашыктар өрөөнүндөбүз. Арткы тарабыбызда Көрөме шаарчасы. Бул Каппадокиянын так ортосу. Мында 150 баллону бар. Дүйнөнүн эң алдыңкы баллон фестивали ушул жерде өтөт. Бүгүн биз деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикке чыктык. Учуу 3 багытта жүргүзүлөт. Өрөөнөрдүн үстүнөн учуу, бийиктикке учуу, күндүн чыгышын күзөтүү максатында. 100 метр yüksekliğe çıktık. Биз учкан компания ысык аба шарылары Каппадокияда алгачкы учууларын баштаганда эле негизделип, дүйнөдөгү таанымал фирмалардын бири экени айтылды. Kapadokya Balon bizim firmamız 1991 yılından beri ticari bir uçuş. Биздин Каппадокия баллон фирмабыз 1991 жылдан бери учуп келет. Дүйнөнүн эң таанымал фирмасы. Бир учурда 15 баллонубуз асманга көтөрүлөт. Мүдүрлөрүбүз, башкы учуучуларыбыз бар. Биздин эң башкы милдетибиз адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу менен алардын ишеничи. Баллон эч качан учкан жерине кайра конбойт. Баллон бийиктикке учат, кайра түшөт, оңго солго жылат. Müşterinin memnuniyeti. Баллондор жылдык мезгилге жараша таңкы саат 5-6-7 күнүнө бир жолу учурулат. Биз дагы 1 сааттан кийин жерге ийгиликтүү конуу жасадык. Анын урматына башкы учуучуга кыргыздын калпагын кийгизгенге жетиштик. Андан соң салтка айланган шампан аттыруу жүрүлгөсү жасалды. Hoş geldiniz tekrar dünyaya. Ben teşekkür ederim. Şimdi nedir bu? Bugünkü hava sıcaktı. Дүйнөдө алгачкы жолу баллон учуруу Монгольфьер бир туугандары тарабынан 1783 жасалган. Алар ийгиликтүү конуудан кийин шампан аттыруу жүрүлгөсүн киргизишкен. Ошондон бери бул салт жер-жерлерде улантылып келет. 1, 2. İsa arkadaşımıza, yer ekip şefimize çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Çünkü emekli bir arkadaş. Бейле кетсек, биздин сапар Түркия элчилигинин маданият кеңешчилигинин демилгеси, Түрк аба жолдору жана Түркия туризмди өнүктүрүү агенттигинин колдоосунда уюштурулду. Kırgızistan. Асия Сыдыкова, Түркия Республикасы, Каппадокия, регион телеканалы. Günaydın. Kırgızistan selam.